Мына ушул ыр чыккандан кийин жогоруда айткандай Кыргызстанда, кыргыз жеринде Айданек аттуу кыздар арбыган. Алардын бирин айтсак, мына Кожогелди агайыбыздын өзүнүн кызы Айданек жана Аскат агабыз мындан 3 жыл мурун кызды болуп атын Айданек койгон болчу. Эркелеткенде дагы ырдап эркелетет деп калбадыңызбы? Ооба. Чогуу жүрүп ошол күбө болдум. Жандан өтүп барат эле Айданек деп мындай ырдап өтөт экен жандан. Бир кашкайсаң, бир кылым жарык болот Айданек дейт. Ушундай бир жарык кыздар аман эсен берсин дейли. Эмесе биз мына ушул кененирээк кеп кылуу үчүн жана көптөн күткөн кыргыз поэзия сүйүүчүлөрүнүн, окурмандардын көптөн күткөн мына ушул ыр жыйнагы алдына сунулганы турат деп көп кубанып атат. Анда биз тааныштыралы агайыбызды. Кыргыз Республикасынын эл акыны Кожогелди Култегин агайыбыз бүгүн биздин студиясында конокто. Кутман менен агай. Рахмат, чакырганыңар үчүн. Кече жаңы китебиңиз чыгыптыр деп чакырганда силерге жете албай калдым. Электрондук вариант жөнөттүм китептин. Тааныштыргыла деп. Азыр болсо китептин өзүн көтөрүп келдим. Мындай адамдар чекиттердин жарымындай деген. Бали. Ичине ойлоно турган Философиялык тема экен. Ушуну азыр дегенде керемет сага, Чыңгыз ага тапшырып коеюн. Агай, ыраазычылык айтабыз. Чоң рахмат. Рахмат силерге. Кубанычтабыз. Кыргыздын келечегисиңер. Чоң рахмат агай. Рахмат агай. Сиздин ырларыңызды буга чейин биз Facebook'тан окуп атканбыз. Эми колубузга жыйнактын тийгени жакшы болду. Башыбызга жаздап окугудай бир жакшы белек кылдыңыз. Бар болуңуз агай. Чоң рахмат агай. Анан сөздү дароо эле ушул темасынан баштасак болот агай. Адамдар ойлоно тургандай деп калдык. Адамдар чекиттердин жарымындай, чын эле. Бир аз чечмелебиз. Ооба, анча-мынча киши чын эле ойлонот буга көп кандайча чекиттердин жарымындай. Бул эми адам деген түшүнүк өзүнчө бир аалам. Чекит деген түшүнүк дагы, коюлган чекит бул өзүнчө аалам. Бирок адам өмүрүндө өзүн толук ачпайт экен. Адамга берилген мүмкүнчүлүктөрдү жарым-жартылай ачат экен. Ошондон дагы чекиттердин жарымындай. Экинчиден бала эненин урсагында экенде дагы жарым чекиттей. Адам узун өмүр жашап, бу дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы жарым чекиттей. Мындан да башка дагы көп бир интерпретацияларды айтса болот. Мага көңүлүмдө ушул нерсе көп уялап жүрчү. Анан мына китептин ичинде Чайковскийди угуп деген ыр бар. Ошол ырга ошол сөз пайдаланган. Ошондуктан башка аттарды дагы мындай караштырып, ойлонуп нетип көрдүм. Бирок ушул адамдар чекиттердин жарымындай дегенден алыс кете албай коюп ушул атты койдум. Эң сонун Чайковский демекчи, Шопен, ошондой эле поляк композитору жөнүндө Штраустун вальстары, Моцарт деген ыр бар экен. Мындан улам ушул дүйнөлүк деңгээлдеги композиторлорду жазган ырларыңызга окуп, мындай кандайдыр бир музыканттын китебиндей кабыл алдык, агай. Мен эми бул дүйнөлүк классика менен чынын айтсам ушул Москвада окуп жүргөндө тааныштым. Биз баягы университетте окуп жүргөндө опера балет театрына алып барышат эле, топ кылып. Качып чыгып кетет элек. Көрсө биз баягы эң искусствонун, бу жашоонун эң мөл жерин тааныбайт экенбиз да. Анан ушу Москвада жүргөндө абдан кызыгып баштап, ошондон баштап менин дүйнөм ушул классикалык музыкада. Бассам турсам, нуктарда дагы, көңүлүмдү көтөрүш үчүн дагы, ойлонуш үчүн дагы ушул классикалык музыкалар менен азыктанып турам. Андыктан буларды мен абдан көп да укканмын. Ошолордун таасиринен болуш керек. Анын үстүнө мынакей кийинки бир 7 жылдан ашыгыраак убакыт Түркияда жашап нетип калдык. Ал жакта эми түрк эли 85 бейрасмий миллион деген менен ал жерде жалгызсың да.
Жалгыз кызга жалгыз кишиге музыка абдан бир жакшы шерик болуп берет. Ал учурда дагы абдан ошол көп угуп неттим. Ошондуктан дагы ошол Шопенди, Чайковскийди, Моцартты, Штраусты мындай көңүлүмдү уялатып анан ырлар жазылып калган болуш керек. Кыргыз классикалык музыкалардан каныңыз? Кыргыз классикалык музыкаларына кичине мындай немеде биз могул жагынан кыйла арттабыз. Башканы коелу, Болот Миңжилкыевдин аткарган ырларынын мындай аудиосу же видеосу өтө эле аз. Сыртта жүргөн кишилер издеп табат, аз, абдан аз. Ушундай бир чалкып, канааттанып укканга мүмкүнчүлүк жок да. Бизде менимче дал ушул интернеттин заманында дал ушул өксүктү толтурушубуз керек. Албетте, Малдабасанов, мисалы үчүн Саманчынын жолу бул Айтматовдун улуу деңгээлин дагы улуулаткан чыгарма. Дагы улуулат өйдө көтөргөн. Эки чыгарманы өйдө көтөргөн деп эсептейм. Мен өзүм жеке пикиримде бул тиги Болот Шамшиев Ак кеменин фильм чыгарма абдан бийик, андагы кыйла көтөрүп койгон. Мына ошолордун баарысын интернеттин заманында ушул аудио, видео версияларын ушинтип эле шуруну тизгендей кылып кыргыздын чыгармаларын тизип коюш керек да. Ошондо көбүрөөк угулат. Жеткиликтүү болду. Кайрыктарын карачы, касиет сыр санаты, сүйкүмдөнө жүгүргөн шүйдүрүмдөр парады. Тобо менен жолук бар, толбой жүрсөң толуп шар, сүйүнүчтүн сүтүнө сүңгүп чыккан добуштар. Секет сезим ак маңдай, сени беттеп качкандай, гүлгө конуп күмүштаң күлүмсүрөп аткандай, мөлтүрдү да тазартар, мөлмөлдү да жашартар, ырыскысы гүл азык, ырахматтын базар шаар, тоо талаадай кайкалап, ноталары ай тамак, шоруңдан да арылтар, шапендуксаң кайталап, шоруңдан да арылтар, шапендуккун кайталап. Деп агай, Шопен деген ырды жазыптыр. Эң сонун бул жыйнакта кимге көрөгөндө кайгы муңу болсо, шору болсо, Шопен болуш керек. Агай, бул ыр жыйнакта сүйүү ырлары, кадимкидей сүйүү ырлары көбүрөөк басымдуулук кылат экен. 30% поэмада сүйүү жөнүндө ошондо кыйлалай. Анан ушундай бир Кутман Курактан 60 жаштан ашып калган агайыбыздын китебинде сүйүүнүн басымдуулук кылганы бул кандайча деп суроо бергиңиз келип турат. Эми баягы жук-жуурлар калып калганда. Жук-жуурлар калып калганда. Анан дагы кызыгы бул китепте балалык ашыклык, балалык сүйүүлөр дагы бир топта. Жашайт элегөндө мындай эскерүү менен көбүрөөк жашайт экенсиң да. Кайсын Кулиевдин ушундай саптары бар. Аябай 90га чыгып, мындай бир бара турган жери аркы кичинекей жөөк, ошодон бери эле кайтып калган кезде эң жакшы эстөө, эскерүү деген. Анын сыңарындай сүйүү деген эми бул дүйнөнү ушунчалык кооздоп турган бир нерсе да. Андыктан балалык кезде сүйүү, балалык кезде эстөө, ошол кездеги сезимдериңди эстөө. Анын үстүнө байкасаңар керек, мен ошол сүйүүрларда барысында фон ошол Алайкунун фону да. Менин туулган жеримдин башкачараак. Мисалы үчүн башка жактарда сүйүүлөр башкачараак болот. А бизде ошол сүйүүнү коштоп турган шаркырап аккан дарыя, мындай тоо таш, табият башкачараак. Андыктан дагы ошол фондун алдында сүйүүнү жазуу мени өзгөчө эргитип келет. Эң сонун. Агай, дагы бир сөзүңүз бар го. Кайсыл бир чогулушта ошо сизге суроо берилгенин айттыңыз эле бир жолу. Агайга суроо берет экен да, жаштардан. Агай, сүйүү темасында ыр жазасыз, дагы деле. Анан байбичеңиз кызганбайбы, урушпайбы сиз десе, агайдын жообу: урушат. Ушундай сулуу кыздарга ушундай жаман ыр жазасың деп урушат деп агай айтты экен да. Демек жеңекебиздин салымы чоң. Эң сонун. Агай, анан сиздин дагы Кожокелдинин Кожо кептери деген сонун бир түрмөктөрүн, дайыма кожо сөздөрүн окуп келебиз Facebook'тан. Анан ушул ыр жыйнактан да күткөндөр сөзсүз түрдө
болгон да кай. Кожогелдин кожо сөздөрүн окусат деп, бирок китепке киргизген жоксуз. Ооба, бул китеп ошо кожо сөздөр кирген жок. Анткени канча мынабул кылымдан баштап, ушул 1000 жылдыктан баштап менин китептеримдин баарысында үстүндө жана зымга чымчык кондургандай кылып кожо сөздөрдү коюп келет элем. Ар бир беттин башында. Анан эми бул бир аз азайды. Мен коеюн деп эметтин биринчиден азыраак. Экинчиден мен ошол жалп эле жана кожо сөздөрдү, таамай сөздөрдү кайрадан бир редакциялап атам. Анан кийин ошондон улам буга киргизген жокмун. Киргизсем көпчүлүгү мурдагылар болуп калышы мүмкүн эле да. Анан мен муну жапжаңы турушу менен жаңы кылайын. Мурун соңку китепке чыга элек нерселерди киргизейин деп. Ошон үчүн кожо сөздөр киргени жок. Анан эми менин соңку китебим 2019-жылы Атчан китеп деген ат менен чыккан. Ошондон бери карай жазылган ырлар, анан алардын ичинен абдан иргеп дегентип минтип, анан кийин мен көбүнчө көлөмдүүрөөк китептерим чыгып жүрдү. Чакыныраак да чыгарайын. Чөнтөккө ылайыктап деп. Поэзиясы ошондой болуш керек дейт, Мурда бир чөнтөгөр деген чакан китебим чыккан. Анан сыңардын ошо чөнтөккө салып жүргөнгө да ылайыктуураак экен. Немеси көп көлөмдүү эмес. Ыңгайлуу, жасалган. Агай, эми биздин убактыбыз дагы азайып бараткан экен. Соңку сурообузга жооп алалы. Бул китептин бет ачарын өткөрөсүзбү? Күпүлдөп бир ыр окуган поэзия кечеңизди көргүбүз келет агай. Бет ачар китеп жаңы эле чыкты. Ал жагын ойлонуп элекпиз, бирок мен жакында Ошко барам. Ошко барам 29 май күнү Ош мамлекеттик университетинде ушул китептин чыкканынын урматына жолугушуу кече болот. Баракелде. Андан кийин Ош мамлекеттик педагогикалык университети деген бар, мурдагы педучилище. Ал жака да чакыруулар болуп атат, алар дагы ал жака да барышы мүмкүн. Анан ошондо кайтып келгенде июнь болуп калат. Алайга барам, Каракулжага барам. Июлдарда мындай эл мындай отпускага кеткен дегенде эс алганда каалаган учурлар болот да. Андан көрө Бишкектеги таанытымдарды сентябрдан кийин жасаган жакшыраакпы деп ойлоп атам. Күз айларында күтөбүз. Агай, ошого чейин анда азыр биздин студиябыздан да өзүңүздүн окууңузда бир ырларыңыздан уксак деп атабыз агай. Мен ырлардын жарымын жатка билем. Баракелде агай. Мен жана айтпадыңар ошо сүй жөнүндө өрөк берейин. Кечке таяп сен сууга барганыңда. Кечке таяп сууга сен барганыңы айт. Керемети дүйнөнүн жанганын айт. Атайлап өзүңдү тиктесин деп атам үйдү кашатка салганын айт. Алай куунун тоготпой кара суугун алоолонуп алганга жарачуумун. Отун жарып атып да, отун жарып ортосунда шилтемдин карачуум. Адамды да, малды да илеелеген, ары жогол тоспой деп кинелегем. Даана таза көргөнгө дал өзүңдү таң үстүндө чөп кыркып киререлем. Өйдөлүшкө келсең сен демим санап, өзүңө же бара албай эрин жалап, катып тиктеп турчумун каңтарылган карагердин жалына эгин таяп. Түздөгү да, сайдагы өрдөгүсүн түгөл коргоп, көздөрүн өргөбүтүн, Күпайкенди толтура кудуңдаймов, курган жаным өзүңдү көргөн үчүн.
Баракелде агай, бар болуңуз. Бар болуңуз. Кийинки чыга турган китебиңиздин дагы 80%-ын ошо сүйүү темасы элесин агай. Анткени сүйүү адамды жашартат, өмүрдү узартат дегенде агай, жүрөктө ошо сүйүү болсун агай, Бар болуңуз агай. Ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, Чоң рахмат. китептин бет ачарында дагы бир күпүлдөп, кесиптешим айткандай, керемет күндөрдө жолугабыз буюрса. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл акыны Кожогелди Култегин агайыбыз болду. Дагы бир жолу айталы, агайыбыздын Адамдар чекиттердин жарымында аттуу ырлар жана поэмалар жыйнагы жарык көрдү. Китеп дүкөндөрүнөн алсаңыздар болот.